soothe your pain. I won't ease your strain. I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See your eyes through you anyhow. Эр жигиттин мыктысын атасы эмес, эл билет демекчи. Элдин уулуна айланып бара жаткан мыкты спортчу жигиттерибиздин бири кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону Авазбек Аманбеков бүгүн да машыгы залында. Эң алгач Авазбек спорттун карате, таэквондо түрү менен алектенип жүрүп, кикбоксингге кийинчерээк келген. Муштумдуу бул спорттун түрүнө келишине жана бийиктиктерди багындыруусуна атасынын салымы чоң. Мен биринчи ошо таэквондодон агайым айтып берчү эле, ар бир киши коркот депчи. Коркпогон киши ал болбойт деп. Анткени мейли ал канча жолку чемпион болсун, негизи коркуш керек да. Бул спортто бул жакшы эле мындай адаттагыдай эле көрүнүш да. Бизде деле болот, ар бир бойдо айырмасы жок, кандай күчтүү соперникпи же күчтүү деле эмеспи, баары бир спортивный мандраж деп коет өзүнчө термин менен. Ошондой болот, сөзсүз. Ал ошо катуудар жеп калам же ушундай деле коркуу эмес, балким утулуп калам деппи, ишилсе ушундай бир башкача бир сезимдер да. Ал болот, эң негизгиси ошол сезимдерди үстүнөн чыгыш керек да. Ошонун башында рингке чейин эле, бойго чейин ошол сезимди жеңип алып чыксаң, анан бойдо дагы балким ийгиликке жетиш оңой болот да. Эң негизгиси ошол барьер да. Ошондон бир шаг аттап өтүп алсаң, андан кийинкиси анан жеңил болот. Бойго чыкканда коркуу сезимдин баарын унутуп каласың, ошол акценттин баарын бойго коесуң да. Flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. Авазбек Азия оюндарындагы кикбоксинг боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону. Ал бул ийгиликтерди жаратуу үчүн маңдай тер төгүп, көп убакыт даярданганын айтат. Ал Кыргызстандагы эң күчтүү спортчу экенин эл билген болсо да, анын аскер кызматкер экени көпчүлүккө маалым эмес. Ал улуттук гвардияда лейтенант, мекенди коргоо менен катар кыргыз желегин бийик көтөрүп, намыска жарап келет. Өзүм улуттук гвардияда кызмат өтөйм. Гвардиянын лейтенанты болом. Аскер адаммын десем болот да, спорттон тышкаркы учурда. Спорт менен азыр бирге эле анан жумушту да алып кетиш азыр кыйын да негизи. Анан бизде ушундай жумушта жакшы шарттар түзүлгөн да. Өзүбүздүн кол башчыбыз гвардиянын полковниги Карасартов Алмазбек Оганович да жакшы ушундай спортко жакшы көңүл буруп, жакшы шарттарды түзүп берген. Ошонун негизинде анан спорт менен дагы жумушту да бирге алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Авазбек бир гана рингке чыкканда гана олуттуу жана эмоционалдуу. Ал эми жашоодо өтө жөнөкөй жана шайыр жигит. Келечектеги келинчегин да жөнөкөй жана адамгерчиликтүү адам болсо деп тилейт. Көпчүлүк учурда ошо жөнөкөйлүктү баалаган жигитмин өзүм. Жөнөкөйлүк, адамгерчиликтүүлүк деген сыяктуу чынчылдык, ошондой сапаттары бар кыздар жагат. Stolen power. See your eyes through you anyhow. I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Каарманыбыздын машыктыруучусу Маралбек Давлеткулов анын ийгилиги үчүн чоң салым кошкон инсан. Ал эми Авазбек машыккан жеке спорт боюнча олимпиадалык резервдин балдар адистештирилген спорт мектебинин мүдүрү, окуучусу менен сыймыктанарын айтат. Аваз жөнүндө айтсак, эми Авазды баарыңыздар билесиздер, могу жакындагы өткөн жана Түркмөнстанда өткөн оюндарда чемпион болуп келди. Аваз бала кезинен келип ушул спортко аябай кызыккандыгынан берде бизде машыктыруучусу аябай опытный машыктыруучусу Маралбек деген тренери. Анан эмне дейм дагы, бул кикбоксингди бул азиатский игрга программасына кошкондон бери бул кикбоксинг уже жакшы көз караш менен караш керекпиз да баарыбыз. Анан биздин мектеп ушу единоборство боюнча болгондон кийин биз жалаң ушу бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, жанагы рукопашный бойлор ошолордун баарын карайбыз.
won't survive. Айпира Дамгулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай. Scared.